Саламатсыздарбы? Кезектеги маанилүү маегибиздин коногу Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Жумабеков. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Дастан мырза? Студиябызга куш келиптирсиз. Бүгүн мына көбүнчө биздин Жогорку Кеңештин депутаттары, эл өкүлдөрү эс алууда, же болбосо кай бир жерлерде өздөрүнүн иштери менен жүргөн болсо, кече сиздин биздин маалымат агенттигибизге берген акыркы маалыматыңыз боюнча бүгүнкү күндө сиз таласка барып, өзүңүздүн шайлоочуларыңыз менен кезигип, алардын көйгөйлөрү менен таанышып келиптирсиз. Ошол жөнүндө кыскача коомчулукка айтып берсеңиз. Рахмат. Саламатсыздарбы сиздерде? Бүгүнкү күндө кээ бир депутаттар ошол өзүнүн дем алыштарда эс алып жүрсө, бирок кээ бир депутаттарыбыз ошол жерлерде эл менен шайлоочулар менен жолугуп жүрөбүз. Ошо байланыштуу мен жакында эле Таласка барып келдим. Таластагы жергиликтүү кеңештин депутаттары менен жолуктум. Ошо эл менен жолугуп келдим. Бирок бүгүнкү күндө азыр ошол Талас облусуна айрыкча менин маалыматыма, мен өзүм көрүп келгениме жараша бир орчундуу маселелер чыгып атат да. Бул мал тараптан, ошо айрыкча ошол кара мал тарабынан да. Негизгиси болуп бул бүгүнкү күндө ушул кара өпкө деген бир оору ылаң пайда болуп, пастереллез деп коет. Ошо катуу жүрүп, акыркы 10 күн ичинде аябай катуу күч алып кетти да. Ошол жерде айылдын дыйкандары, ошол мал баккандар аябай оор бир душарга учур болуп калган убагы болуп атат. Жардамга муктаж болуп, эми бул жерде койлору да айрыкча ошо тоодогу, жайлоодогу койлор, айылдагы жайылып жүргөн ошо короодогу койлор бүгүнкү күндө ошо турган жеринен эле ушу кара өпкө деген оору менен өлүп калып эле биздин чоң элдерибиз чоң бир чыгымга душар болуп калып атат. Айрыны бул жылдап баккан койлору, ошо жылдап ошону көбөйтөбүз деп, убагында сатып ошо менен оокат кылабыз, балдарыбыздын контрагын төгөбүз деген үмүт менен жашаган эл туруп эле короосуна койдон айрылып калса өкүнүчтүү экен. Эми булардын айтканы бүгүнкү күндө ошо айткан баягы жүрөктөн чыккан көйгөйлүү маселеси ушул мамлекет тараптан, ветеринария тарабы өтө төмөндөп кеткендигин, алыстыгын бүгүн алар өздөрү мына кейиштүү бир мааниде айтып атат. Анткени биз билбейбиз дейт, ушул кандай бир дарылар менен дарылоону, ушуну болтурбоо алдын ала иш кылган, биз эгерде мамлекет тараптан бир жардамдар же вакциналар убагында бизге берилип, керек болсо сатып алмакпыз дейт. Тыйын алып келип, ушу мал врачтар келип сайып, ушул тыйынын сураганда биз бермекпиз дейт. Ушул убагында кылынбай калып, же биз билбей эле бир дарыларды мындай дарылоо жолун өтүп алдыкпы деген өздөрүнүн ою. Мисалы, ичи ооруп атса, баш оорунун дарысын берип койгондой эле болуп калып атат да. Булардачы эч кандай бир маалымат ошол тараптан бир согуш болгон жок. Ошол үчүн бүгүнкү күндө биздин Талас облусунун тургундары өздөрүнүн бүгүнкү колундагы койлордон ажырап калып атат. Аябай көп кырылып кетти. Чынын айтайын, мына мисалы ушул Кара Бура району айрыкча Аманбаев айыл өкмөтүнөн көптөгөн биздин шайлоочуларыбыз, элдерибиз аябай телефон чалуулар бүгүнгүгө чейин болуп атат. Тоодогу малдар. Эми дагы бир кейиштүү маселеси, өлгөндөн кийин ошол малды эми алып барып көмүп бир жок кылуу иштери болуш керек эле да мамлекет тараптанчы. Жок, азыр ар бир ошо эми баягы чабанда жетишпейт экен, өлгөн койлорду баягы коктууларга, сайларга алып барып эле таштап коюп атат да. Бул да жугуштуу оору, бул деген кийинки ушул аба аркылуу жугат экен. Мына ушундай иштердин бүгүнкү күндө жүрбөй аткандыгы да мени өкүндүрөт да. Мунун бардыгын мен ошол өкмөткө кайрылат элем. Өкмөткө да айтып келгенбиз. Бул маселе негизинен биздин фракцияда, Ата Журт фракциясында каникулга, отпускага, дем алууга чыгуунун алдында биз караганбыз. Ошондо ветеринариянда, өкмөттүн өкүлүндө, вице-премьерде келип катышканда биз катуу тапшырма бергенбиз. Ушундай ылаңдар жүрүп кетет. Эмне иш чараларды алдын ала кылдыңар депчи. Бардыгы отчет берип, убагында дарысы берилип атат деген куру сөздөр болуп калганына бүгүн көрсөтүп атат да. Бул оору, кара өпкө бул өтө коркунучтуу оору да. Бул ошол койлордон башка малдарга да жүк кетиши мүмкүн. Ошол үчүн мен айтат элем, эл өзүнүн оокатын өзү, арабасын өзү сүйрүп атканда, биз аларга бут тоспой мамлекет жардам беришибиз керек. Биз аларга жардам берип, шарттарын түзүп берсек, эл айтып атат, бизге шарт керек дейт.
Биз билбеген нерселер көп. Ошонун баардыгы мамлекет бизге шарт түзүп берсе, мына биздин алкышыбыз ошондо болмок дейт да. Бүгүнкү күндө биз аларга алкыш айта албайбыз деген баягы жүрөк кейиштүү баягы сөздөрүн, кайгылуу сөздөрүн мына телефон менен мен барганда билдирди. Эми билбеймин, азыркы күндө кандай иш чара алып барып атканыма дагы маалымат жете элек. Мен ошол үчүн сиздерди чакырган экенсиздер, рахмат. Ушинтип элдин көйгөй маселесин сиздер менен бул жерде талкуулап турганыбызга. Бүгүнкү күндө мына кыргызда бир жакшы сөз бар, бечелге жөтөлдүн кереги жок эле деген. Ансаганы биздин экономикабыздын тагдыры бүгүн белгисиз болуп, бажы биримдигине кирерибизчи, кирбесибиз белгисиз болуп, элдин бир ою бир жерде болбой, эртеңки жашообуз кандай болору белгисиз болуп турган учурда, ошо эл айылдын элет жериндеги элдердин өз оокаттарын өздөрү жасап, ошо койлорун союп жешип, сатып, кийим кече кылышып, күнүмдүк турмушун өткөрүп жатканда бүгүнкү күндө ушундай бир кырсыктын бизге кереги жок эле. Ушундай кырсык болду, аны деген болтурбай койгон мүмкүн эмес, бүгүн болду жана ошол биздин өлкөнүн башка жактарына, башка жайыттарга, кошуна аймактарга тарап бараткан бир маалымат болуп атат. Бүгүнкү күндө өкмөт ошого кандай чара көрүш керек? Эмне кылып биз, мисалы үчүн сиз депутат катары, биз эми элге маалымат жеткирген киши катары, биз ошо Талас жергесине, Талас элине кантип жардам бере алабыз ушучу? Эми бүгүнкү күндө ошол ветеринария тармагы катуу иштеш керек. Катуу иштеш керек, санэпидемия станция катуу иштеш керек. Гостехинспекция катуу иштеш керек. Ошо өлгөн малдардын кайсы жерге алып барып жок кылуу, өртөө, көмүү жолдоруна. Алдын ала бул иш алдын ала болуш керек эле. Ушул оорудан кантип биз кутулуп кетүү, ушул ооруну кантип алып келбөө алдын ала ветеринария тараптан бул жазында, кышында эле бул ишти башташ керек эле. Вакцинанын убагында бериш керек эле. Качественный, жакшы вакциналарды алып келип туруп, ошо малдарга сайып, ушул ооруга каршы болгон вакциналарды бергенде мындай нерсе чыкпайт эле. Эми мунун баардыгы мына бүгүнкү күндө өкмөттүн шалакылыгына мен айтып кетет элем да. Мына карапайым эл ошонун азабын бүгүн тартып атат. Колунда турган, короосунда турган жакшынакай жүргөн койлорунан бүгүн айрылып калып атат да. Жок жерден эле ичпей жебей туруп эле ошо болуп калып атат. Эми бүгүнкү күндө да ошону ишти дагы токтотпош керек, барыш керек, ошонун баардыгын анализ этиш керек. Канча чыгым болду, керек болсо ошо мамлекет баягы колдон келген жардам берип төлөп бериш керек. Ошо карапайым элге. Менин сунуштарым ушул эле. Бүгүн дагы бир нерсе бар. Мүмкүн сиз экөөбүз азыр ошол жерде отуруп сүйлөшүп атабыз дагы. Муну мүмкүн 15-20 миң деген киши көрүп, Дастан мырза туура айтат, элге жардам бериш керек эле деген куру сөз менен калып калышы мүмкүн. Ошон үчүн мен сизден ошо өтүнөт элем, сиздин сунушуңуз боюнча биз кимди бүгүнкү күндө ушул жака чечтүү кишилерден чакырып, элдин астында сүйлөтүп, элдин алдында сөз бергизип, мен деген бир жуманын ичинде ушу бир жанагы сиз айтып жаткан ошо малдарды дарылоочу комиссиянын тобу мененби, же болбосо ким менен чогуу барып, ошол жерде үстүнөн көрүп ошо малдардын өлүп атканын, ошону токтотуп калууга кимдин бүгүн акыбети жетет? Ошону айтсаңыз, мен ошо кишини чакырайын. Анан дагы бир сунушум, мен журналист катары ошол группа бара турган болсо, мен өзүмдүн тобумду кошуп жиберип, же болбосо бүгүн журналисттер ошол маселени чечтүү кишилердин эшиктерин каккылап, ошолордун ойлорун чогултуп, жок кылып, же болбосо жардам берип калуу жагына көздөгөнгө бизге ким жардам бере алат бүгүн? Бул маселе боюнча премьер-министр өзү аралашыш керек. Премьер-министр өзү бул ишти контролдош керек. Ар бир чыгымды эсептеп чыгарыш керек. Ошол эле айыл чарба министри, ошол эле ветеринария департаментинин жетекчиси, вице-премьерлер мунун баардыгы мына ушул иш менен алек болуш керек. Бүгүнкү күндө канча чыгым кетирген, эмне себептен муну келип чыкканын ошо күнөөлүү адамдар жазасын тартыш керек. Негизгиси мамлекет деңгээлде бул иш көтөрүлүп, ошо жерлерге барып, карапайым эл менен жолугуп, чыгымдардын баарын эсептеп туруп, колдон келсе ошолорго төлөп конфискация бериш керек. Андан кийин калган маселе бул жерге келип жооп бере турган кишилер, мен айтып кеттим, керек болсо премьер-министр келип өзү жооп бериш керек бул жерге. Ошол келип түшүндүрүү ишин жүргүзүш керек. Эмне себептен мындай иш болуп калды, кимди жазага тартат, ким муну көңүл бурбой койгон деген маселелерди премьер-министр өзү көтөрүп, ошол кишилерди жазага тартыш керек. Менин сунушум ушул эле. Эми көйгөйлүү маселе көп бүгүнкү күндөчү. Бул болбой турган баягы алдын ала иш кылса бул чыкпайт эле. Көйгөй маселелер бүгүнкү күндө мисалы Талас облусунда суу маселеси да. Бүгүнкү күндө Төө Бурчак деген Таласта аябай бул чоң ички дүң продукцияга, мамлекеттик ички дүң продукцияга чоң салым кошкон Төө Бурчак бул өсүмдүгү да. Талас элине бүгүнкү күндө жылына быйыл 150 миллион доллар киреш алып келди. Эл өзү карапайым эл ошо Төө Бурчакты өстүрүп, башка мамлекеттерге сатып,
мына 150 миллион доллар ички дүң продукцияга киреш алып келди. Мына ошол күндө элдер ошого кызыгып, ошо төө бурчакты дагы көбөйтүп, бүгүнкү күндө бош жер жок. Баардыгы аракет кылып, жанталашып, ошо төө бурчакты өстүрүп, күзүндө жакшы түшүм алып, сатып, ошого машиналар, ошолорго балдарын окутайын деген аракет менен кылып атат. Бүгүнкү күндө бирок суу маселеси, суугат маселеси, ошо каналдардын бүгүнкү күндө иштебей атканы, толук иштебей атканы мени өйкүндүрөт да. Ошол үчүн мен жогорку кеңеште да, фракцияда да, комитетте да, сессияда да, парламенттик угулда да баардык жерде мен көтөрүп келем. Каналдарды кайра түздөө иштерин, жаңы каналдарды салуу. Эми биз Талас облусунда негизи суу кенен, суу бар. Бирок ошону пайдалануу бизде болбой атат, эффективдүү пайдалануу. Суулар коңшу мамлекеттерге кетип калып атат да. Башка коңшу мамлекеттерге. Ошол сууга жаңы каналдарды Талас облусуна салып, бүгүнкү күндө мына президенттин баягы өнүгүү программасы бар эмеспи? Ошол өнүгүү программасына жаңы каналдар кирген, жакшы. Бирок ошолор бүгүнкү күндө башталбай атканы мени да өкүндүрөт. Баягы программага киргизип алып, бүгүнкү күндө иш көрүлбөй атат да. Мисалы 2013-2017 жылга чейин бүтө турган каналдар болуш керек эле, бирок ал бүгүнкү күндө дагы эле мына 14-жыл, 1 жыл, 2 жыл өтүп баратат. Ал каналдар башталбай дагы эле кур сөз болуп калабы деген коркунуч да бар да. Ошол үчүн бүгүнкү күндө элдин суранычы ошол болуп атат. Бизге мамлекеттин эң эле жардам нерсе дейт, бүгүнкү күндө шарт түзүп берсин дейт бизге. Ошо каналдарды, канал менен суу келип биздин үлүш жерлерге ээн эркин суу келип, тартышсыз бизге суу берип турса, мамлекет тарап, биз мынакей калганын өзүбүз бүтүрүп алабыз деген. Ошол эле мына мал доктурларга убагында келип туруп, ошондо оорулардын алдын ала иш-чаралар көрүлсө, да бу да сонун нерсе болмок, эл ыраазы болмок. Бүгүнкү күндө андай сөздөрдү укканда мен уга албай койдум. Ыраазыбыз деген, бүт эле нааразы. Суу келбей атат, каналда суу тартыш, суу жок, малдарыбыз кырылып атат деген эле ошондой көйгөй маселелер да. Эл бүгүнкү күндө даттанган жок да, мен баламдын контрагын төлөй албай атам, мага акча бергиле, же машина ала албай атам, мага акча бергиле деген жок. Эл мамлекеттик тараптан эмне жардам ала алат, ошону сунуштап атат. Бизге ошону бергиле деп. Бүгүнкү күндө же пенсияны көтөргүлө деп эл даттанган жок да. Болгон ушул экен деп жашап атат. Бирок жанагы алдын ала кыла турган иштерди мамлекет, өкмөт кылып койсо, эл ыраазы болмок да. Мына ошол иштер жүрбөй аткандыгына мен өкүнүчтөмүн да. Сөзүңүзгө аралжы, сиз жогоруда айтып өткөндөй, бул маселени деген бүгүнкү күндө биздин премьер-министр жана вице-премьер-министрлер тарабынан чара көрүлүп чечилсе, чечилет деген маселеңиз абдан өкүнүчтүү экен. Анткени бүгүнкү күндө бул маселени премьер-министр да чечпейт. Вице-премьер-министрлерден мына жакында өзүңүз күбө болдуңуз, чек ара маселелери боюнча мен Абдрахман Мадакимовичти бир нече жолу студияга чакырып, келиңиз ошол чек ара боюнча маселени чогуу көтөрөлү, чогуу козгойлу десем, ал киши бул жака келген жок. Мунун бир себебин мен ал кишинин эл алдында айтар сөзү жок деп ойлойм. Анткени деген чек ара маселеси чечилбей келген жана бүгүнкү күндө дагы чече алышпайт. Чече албагандыгын алар өздөрү тастыктап жатышат. Дастан мырза, мен сизге дагы бир айтайын дегеним, сиз ошол жактын шайлоочусу катары, ошо сиздин шайлоочуларыңыз ошол жерде экен. Бул жерде бир жакын арада бир чара көрүш керек. Бизде канчалык президенттик эмес парламенттик башкаруу деп канча жерде айтылып көкүрөгүбүздү какканы менен баары деле парламент тарабынан эчтеке чечилбей келет. Анткени сиз кече бизге берген маалыматыңызда акыркы фракциянын жыйынында бул койлор жаңы өлүп баштаганда ушул маселе каралып күчөп кетпесине жол бербеш керек деген маселени сиз койгонсуз. Бирок арадан бир 2 жума убакыт өтсө дагы бул жөнүндө эч ким эч жерде айткан жок, билдирген жок. Менимче бул деген абдан олуттуу маселе. Элдин малы кырылып аткандан кийин эртең кышында элдин азык түлүгү, жашоо шарты ошол мал менен болуп аткандан кийин бул аябай чоң жолтоо болот. Жанакы фракцияда козголгон сөз боюнча дагы бир аз тагыраак маалымат берип кетсеңиз коомчулукка. Бул фракцияда биз ошол негизгиси суу маселеси, анан кийин ушу ветеринария тармагындагы бүгүнкү болуп жаткан маселелер, айыл чарбасында, айыл чарба министрлигинде жана берилип аткан кредиттерди, лизингтерди кандай жол менен берилгендерин баардыгын биз маалымат катары уктук да. Бирок ага чейин бизге маалыматтар келип түшкөндө ушундай ылаңдар болуп атат, убагында вакциналар берилбей атат деген. Ошол үчүн биз бул күн тартибине ушу маселени киргизип, ошол жерге айыл чарба министрлигинин өкүлдөрү келген, ветеринария тараптан да өкүлдөрү келген, департаментинен, анан кийин вице-премьерлерден да келишкен да. Ошондо биз алардын маалыматын угуп туруп, бул маалымат бизди канааттандырбайт деген эме чыгарганбыз. Өзүбүздүн чечимибизди жыйынтык чыгарганбыз да, Анткени алардын маалыматы бизге эч кандай
купулга толо тургандай бир маалымат болгон жок да. Бул статистика боюнча эле алар мындай деп жерлерден бизден алган, элден шайлоочулардан алган маалымат таптакыр башкача болуп чыкты. Мына ошонун бүгүнкү күндөгү результаты мына ошо элдин айтканы туура болуп чыгып атат. Эл айтып атат, бизге вакцина берилбей атат, алдын ала иш кылынбай атат, ошондой оорулар чыгып кетиши мүмкүн деп башталып атат дегенде эле ошол убакта эле айтылган. Биз ошол маселени көтөрүп, аларга тапшырма бергенбиз өкмөткө. Баргыла, иштегиле депчи. Мына аягы келип, эл өзүнүн ошо фракциядан бул маселе каралгандан кийин андан ары өкмөт буну көңүл буруш керек. Муну өкмөт көңүл буруш керек эле. Биз айтканбыз даже, керек болсо, эгерде мындай болсо отставкага кеткиле. Ишти алып бара албайсыңарбы, анда силер таркагыла, отставкага кеткиле, башка кызматкерлер келип иштесин деген сунуштарды да киргизгенбиз да. Мына бүгүнкү күндө элдер душарга, чыгымга учар болуп, бүгүнкү күндө мына өзүнүн короздо турган татынакы болгон койлорунан айрылып калып атат. Мунун баардыгы чыгым. Ошол үй бүлөгө чыгым, чоң чыгым. Аны коросун элестетсеңиз, 3 кой, 4 кой, 5 кой өлүп калса канча чыгым болуп атат. Ал аны өстүрүп, ошону тирчиликке бир жакшылыкка пайдаланам деп жүргөн эмеден бул айрылып калып атат да. Бул эми негизгиси табигый кырсык эмес да, бул табигый кырсык эмес. Мунун алдын ала иш кылса болмок. Мамлекеттик деңгээлде иш кылып, ошондой чыгымга келтирбегенге мамлекет тийиштүү ишти убагында кылса, мындай иш болбойт эле. Демек, мамлекет чалакылык менен же жалкоолугу менен же болбосо ошончолугу алардын башы жетпегендик менен мына биздин элибиз ушундай абалга туш келип болчу. Мына бүгүнкү күндө жашыруун эмес, жерлердин бардыгында электр энергиясынын кааттыгы боюнча маселелер абдан көп. Себеби биздин маалымат агенттигибизге да келген суроолор боюнча көпчүлүгү эле азыр бүгүнкү күндө ошо суу, энергетика маселеси менен кайрылып жатышат. Ушу энергетика маселеси менен талаш жергесинде сизге кайрылган шайлоочуларыңыз болгон жокпу? Мына кечээ эле жакында бүгүнкү күндө массалык маалыматта кызуу талкууланып жаткан биз Казакстан кошуна өлкөлөрдөн кышкыга кошумча энергетиканы карызга сурап жатканыбыз бул кандай абалды түшүндүрөт? Бул да туура суроо бердиңиз да, эң көйгөйлүү суроолордун бири болду. Азыр мен ойлойм, депутаттардын баардыгы эл менен жолугуп атса, көпчүлүгү ушул суроо биринчи берилип атат да. Ушул суроо сиз берген суроону карапайым эл бизге берип атат. Электр энергиясын эмне кымбаттатканына жол берип атасыңар. Силер мындай сөз кылган укугуңар жок. Эгерде арзандатабыз деп келсеңер, биз макулбуз деп атат. Кымбаттатуу сөзүн силер оозуңарга албагыла деп туруп, карапайым эл ачыгын эле айтып атат. Ошол эле жергиликтүү кеңештин депутаттары айтып атат. Мындай болбойт деп. Ошол себептен мен ойлойт элем, коңшу мамлекеттерден жакында мына импорт кылып сатып алганы жатабыз, кышкы мезгилде суранып атабыз. Бирок мен айтып кетейин, коңшу мамлекеттерди алалы да. Мисалы, Казакстан эмнеси менен сыймыктанат элге арзан берип, бул газ. Газ маселеси бүгүнкү күндө биздин сом менен которгондо 3 сом бир кубу, мен билишиме караганда 3 сом. Бизде бүгүнкү күндө газ 15 сомдон өйдө турат. Өзбекстан газы менен элге арзан баабы менен, Түркменистанды айталы. Аларда бекер. Элдин байлыгы деп аларга бекер таркатат газды. Ошол эле ГСМди, күйүүчү май заттарында бекер берет. Элдин байлыгы депчи, элге кылган жакшылыгыбыз деп. А биз 20 жылдан бери өзүбүз айтып келебиз, биз Орто Азиядагы эң бай электр энергиясына мамлекеттердин бири деп. Анан ошол сөзгө татыктуу болуш үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Элге жетиштүү, арзан баадагы электр энергиясын беришибиз керек. Туура бизден газ чыкпайбы? Газ кымбат. Күйүүчү май зат чыкпайбы? Ал кымбат. Аны биз бере албайбыз, аны башка жактан биз сатып келебиз, ошон үчүн ал кымбат. Өзүбүздөн чыккан электр энергияны эмне себептен биз анда кымбат кылып элге беришибиз керек? Мен буга каршымын. Колдон келсе дагы арзандатуу жолуна өтүшүбүз керек. Эми бүгүнкү күндө мыйзам бар болчу. Электр энергия боюнча мыйзамда 21-статьяда тариф деген статья турат да. Мына бүгүнкү күндө өкмөт ошону сунуштап, тарифти буга чейин жогорку кеңеш аныктачы да. Мисалы, өкмөт сунуштачы, биз мисалы газдын баасын, то есть электр энергиянын баасын кымбаттатабыз же арзандатабыз деп парламентке алып келчү. Парламент өзүнүн ою менен, добуш менен чечтик да. Ошол статьяны, 21-статьяны өкмөт бүгүнкү күндө акыркы сессияда, биздин парламенттик сессияда, жогорку кеңеште алдырып, бул полномочияны толук өкмөт өзүнө алды. Демек, бүгүндөн баштап өкмөт бул мыйзамга президент кол койсо, өкмөт тарифтик бааларды өздөрү аныктап калат. Эртең 1 сом 50 тыйын кылабы, 70 тыйын кылабы, 50 тыйын кылабы, өкмөт өздөрү аныктап калат.
А мен айтат элем анда, мен айттым оны да, мен каршы оюн бердим. Анда биз элдин алдына барганда эмне деп жооп беребиз? Эл айтат го бизге. Шайлоочулар айтат, эл айтат, эй, силерди биз эл өкүлү кылып шайлап, биздин проблема, көйгөй маселе чечсин деп силерди ошол жака бата берип жөнөтсөк, анан силер эмне мындай нерседен, жоопкерчиликтен качасыңар? Неге качтыңар? Бүгүнкү күнү качып кеттик. Неге качтыңар деген суроолор берилип калды эртең. Өкмөт бүгүнкү күндө өздөрү билди, тариф эртең кымбаттатабыз, жогорку кеңештен алып өтпөй калаарын билип туруп, жанагы мыйзамды жокко чыгарып койду да. Ана чоң маселе ушул жерде турат. Өздөрүнүн ыңгайлуу жагын карап, Ошол жерде көп депутаттар макулдугун берди, көп бир саналуу депутаттар каршы оюбузду берип калып калдык да. Бул мыйзам бүгүнкү күндө 3 окуттан өтүп, президенттин алдына барып түшөт да, президент өзүнүн колун коет, же койбой коет, өзүнүн ою. Негизгиси бул биз эл өкүлү болгондон кийин мындай орчундуу маселелерди биз кабыл алышыбыз керек эле. Биз талкуулап кабыл алышыбыз керек эле. Анткени биз эл бизди шайлагандан кийин биз ошого жооп беришибиз керек. Булар өкмөт болсо, Конституциянын 88-беренеси бар экен, ошого эле таянып, Конституцияда көрсөтүлүп калган тариф жана башка нерселерди өкмөт өзү андыктайт деле болгон. Ошо менен булар баягы качып кетти, ошого таянып эле качып чыгып кетти да бул жерденчи. Негизгиси бирок мыйзам бар. Электр энергиясында өзүнүн 21-статьясында тариф деген мыйзамда көрсөтүлгөн. Электр энергия бааларын жогорку кеңеш менен макулдугу менен аныкталат деп. Ошону булар алып келип, жокко чыгарып, ошо мыйзамды, ошону беренени. Анан кийин бардык полномочияны өздөрүнө алып алды. Ошол бар. Анан кийин антимонопольный бизде агентство бар, бир гана антимонопольный агентство. Ошол жерде да мыйзамда көрсөтүлгөн да баягы монополисттердин бардыгы менен ошолар күрөшөт да. Бул электр энергиясы боюнча да бизде монополист, мисалы Север электро, Ош электро, Восток электро деген булар монополист да, тарифти биздин антимонопольный агентство коюп берчи. Ушул баадан алып, ушул баадан сатасыңар деп. Ал полномочияны ал жерден алып туруп, булар өздөрүнчө департамент түзүп, Министерство энергетика департамент түзүп, өкмөттүн алдына башка ал полномочияны да ошол жака берип койду. Мен бул эмне кереги? Бул мен ойлоп атам да, биз бир мамлекетпиз го, баардыгыбыз бир мамлекет эл үчүн деп күрөшүп атканда, элдин байлыгын талашып атканда, элди биз жыргатабыз, байытабыз деп атканда, эмне үчүн ушундай элге болгон каршы бир келе турган мыйзамдарды бул өздөрүнө алып алып ошону иштеткени жатат да. Мен таң калыштуу ошол болуп атат. Токтогул-суу боюнча бир жерде айтып өткөн экенсиз, бүгүнкү өлкө башчысы Алмаз Атамбаев премьер-министр болуп турганда ошо токтогул-суусунун көлөмү бир топ көбөйтүлө деген. Ошол жөнүндө да кыскача маалымат берип кетсеңиз. Бул боюнча туура мен ушу баягы ушу мыйзамдар каралып атканда, электр энергия мыйзамы, анан кийин жанагы мөңгүлөр боюнча мыйзам каралып атканда биздин фракцияда, анан мен даже парламенттик угууда, залда да, жыйында да, заседанияда да мен муну айтып кеткем. Мен муну пример катары баягы статистиканы көтөргөм да, статистиканы 2010-дон 2014 жылкы статистиканы токтогул-суусунун көлөмүн карап, сонун деңгээлин. Анан мен салыштырсам, чын эле, чындыкты айтыш керек, 2010-2011 жылдары токтогул-суу суунун көлөмү 19 миллиардка чейин жетиптир да. 19 миллиард. Анан карадым да, ал убакта ким, бийликте ким болгон, өкмөттө ким болгон. Ошол убакта Алмазбек Атамбаев өкмөттү башкарып турган экен. Мен ойлодум, демек өкмөт башчысы бекем болгондон кийин, сууну эл үчүн деп контролдогондон кийин, мамлекет үчүн деп суунун деңгээли кармалган экен деп. Анан ал киши кеткенден экен, бул кеткенден кийин, анан кийин 2012ден баштап суунун деңгээли түшүп, бүгүнкү күндө кандай болуп калып атат. Эми бүгүнкү күндө айтып атпайбы, климатка. Күн жылып кетти, күн жылып атат, суунун түшүшү туура, бирок анчалык чоң эме бербеш керек эле да. Анчалык чоң айырма бербеш керек эле. Бирок мен погодаларды да карап чыктым, аба ырайын карап чыктым. Ошол эле күнүн температурасы жайкысын ошондой болгон экен, кышкысын деле ошондой болгон экен. Өзгөрүү анчалык чоң бир глобалдуу өзгөрүү болгон эмес. Аз гана бир өзгөрүүлөр болгон, минус, плюстар болгон экен. Бирок суунун келиши ошоңойдогу, суудун түшүшү, кошулушу бардыгы эле окшош болуп атат. Турган суунун сакталганы турушу, бирок айырма чоң болуп атат.
көлөмдөрү 19 миллиардка чейин суу сакталса, кийинки жылдары бара асайып кеткен, өтө асайып кеткен. Мына 8 миллиардка чейин, 7 миллиардка чейин түшүп кетпедиби? Мына ушунун баардыгы ойлойм өкмөт башчыларынын баягы шалакылыгынан кеткен го депчи. Мындан келди өкмөт башчысы иш билги болсо, өлкөнүн тагдыры деле жакшы эле болмок деген ойдо болот экенсиң. Анткени чындыгында бүгүн элдин баардыгы ар бир көйгөйдү эле президенттин начар иштеши деген бир бүтүм чыгарып жатышат. Мүмкүн президент эмес, өкмөт башчыларын бүгүнкү жакшы иш алып бара албагандыгынын негизинде эл бүгүн энергияга муктаж болуп, жанагынтип малдар кырылып, бир жалпы эле элдин көйгөйүнө көңүл бурулбай жаткандар деген жыйынтыкка келдик. Анда мына биздин маанилүү маегибиздин атайын бир бөлүгү бар эле. Биз сизге бир кыскача 7 суроо беребиз. Сиз өзүңүзчө бир кыскача ошолорго жооп берип койсоңуз. Спорттун кайсы түрү менен алектенесиз? Спорттун бала кезде күрөш, бокстар менен машык келгенбиз. Бүгүнкү күндө да машыгабыз, баягы ден соолукка чың болуш үчүн. Негизгиси футболду ойногонду жакшы көрөм да. Талантын тазим кылып, сыйлап, ырын уккан ырчыңыз ким? Мен көбүнчө ушу бала кезде көп уккан Чубак Сатаев. Кыргыздын кайсы макалын үлгү катары колдонуп келесиз? Кыргыздын бул жакшы сөзү бар. Бетеге кетип бел калат, бектер кетип бел калат деген жакшы сөзү бар да, ушундай. Канча балаңыз бар? Бүгүнкү күндө 2 кыз, 1 уулум бар. Жакын досуңуз? Жакын досторум көп, бирок анын ичинен эң жакын досторум да бар. Аларды эми айтып кетип, бирөөнү атсам, бирөө таарым калышы мүмкүн. Бирок аябай достукка бекем турамын. Бардыгынын жүрөгүндө жылы сезим калсын, мен жакын дос экенмин деп. Телефондун кайсы түрүн колдоносуз? Бүгүнкү күндө Samsung телефонун колдоном. Бүгүнкү күндө ушу элге күйгөн киши катары, эл өкүлү катары сизге парламенттик башкаруу жагабы же президенттик башкаруу болуш керекпи? Кыскасы, мага бүгүнкү күндө бул парламенттик башкаруу жагып турат да. Биз саясатка жаңы аралаштык го, 4 жылдан бери элдик депутат. Бирок парламенттик башкаруу бул өтө эл үчүн деп күрөшкөн депутаттар да бар да. Мисалы, бүгүнкү күндө 120 депутат ар бирибизди антып турабыз. Ачык жана таза болот деген ойдо экенсиз да? Мурунку башкаруу, президенттик башкарууну көрүп калбадыкпы? Үй бүлө башкаруусы болуп кетти, узурпация болуп кетти. Эми ошодон сак болушубуз керек. Бирок парламенттик башкарууну биз дагы түйүнүнө чейин биз жете элекпиз бүгүнкү күндө. Ошону биз аягына чейин жетип, чыдап ишке ашырсак, бул келечектеги, кийинки келечектеги мамлекеттин өсүп гүлдөшүнө бир чоң бир салымыбызды кошуп кетебиз деп айтып кете алам да. Маегиңизге чоң рахмат. Дастан мырза, студиябызга келип конок болуп, ушундай бир жакшы маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Мындан арды ушундай калктын көйгөйлүү маселелери болсо келип биз менен жана көрүүчүлөрүбүз менен тең бөлүшүп туруңуз. Анткени бүгүнкү күндө сиз айтып аткан малдардын бир дарт менен кырылып жатканы бул деген бир эле Талас областын эмес, жалпы Кыргызстандын көйгөйлүү маселеси деп ойлойм. Студиябызга куш келиптирсиз. Бүгүн биздин студияда маанилүү маек куруп берген Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Жумабеков болду. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.